Саламатсыздарбы урматтуу ата-энелер, 9 айлык окуу программабыз бүтүп, балдарыбыз 3 айлык каникулга чыкканына байланыштуу бүгүн сиздер менен жайкы каникулда коопсуздук эрежелери боюнча маалыматтарыбызды жаңылай кетели. Бул мезгил жыл мезгилдеринин эң ысык мезгили болгондуктан күндүн коргону абдан маанилүү. Күн ысыкта баш кийим кийип, сууну көп ичүү керек. Мындан тышкары күн ысык мезгилде эшикке чыкпаганга аракет кылышыбыз керек. Эгер эшикке чыгып кала турган болсок, көлөкө жерде ойношубуз керек. Дагы бир маанилүү эрежелердин бири бул жолдо жүрүү эрежеси. Жолдо жүрүү эрежесин дагы толук сакташыбыз керек. Жолго чуркап чыкпашыбыз керек. Дүкөнгө барганда же досторубузга ойногонго барганда бейтааныш адамдар менен сүйлөшүп, аларды ээрчип кетүүгө дагы болбойт. Жай мезгилинде дээрлик баардыгыбыз көлгө барабыз. Көлгө барып сууга түшөбүз. Сууга түшүп жатканда уруксат берилген гана жайларга түшүп, өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн жилеткаларды же болбосо баллондорду кийишибиз керек. Аба ырайы бузулуп, жамгыр чагалганга толуп жаткан болсо, дароо жээкке чыгып, аба ырайынын жакшырышын күткөнүбүз жакшы. Жээктен өтө алыстап кетпей, ар дайым ата-энелериңердин жанында жүргүлө. Ошондой эле жайлоого барганда дагы коопсуздук эрежелерин сактоо өтө маанилүү. Чоң суулардан, жылмакай таштардан, аскалардан абайлап жүрүшүбүз керек. Андан тышкары кээ бир жаныбарлардан да алыс болушубуз керек. Алар сүзүп же тээп силердин ден соолугуңарга зыян келтириши мүмкүн. Эс алууда от менен ойногондон алыс болгула, анткени кургап турган чөпкө тийип калса, өрт чыгып кетет. Жаратылышта жүргөндө зыяндуу курт кумурскалардан дагы сактанышыбыз керек. Эс алууда дагы китеп окуганды, жайкы каникулдагы тапшырмаларыңарды аткарганды унутпагыла. Балдар, бул маалымат менен биз каникулга чыкканга чейин дагы таанышканбыз. Дагы бир сыйра кайталап эсиңерге алып, өзүңөрдүн коопсуздугуңарды жакшылап сактагыла. Бул эрежелерди сактоо жана аткаруу ата-энелерге милдеттендирилди. Балдар, баарыңарга көңүлдүү жана коопсуз эс алуу каалайм. Кайрадан сентябрда көрүшкөнгө чейин.